Саламатсыңарбы балдар? Биз өткөнкү сабакта Сүйүнбай Эралиевдин өмүрү жана чыгармачылыгын өткөнбүз. Үйгө берилген тапшырманы окудуңарбы? Кана ким жооп берет? Саламатсызбы эжекем, мен Бакытбек Нурислам Сүйүнбай Эралиевдин эне жөнүндө ырын айтып берейин дедим эле. Дүлөй болуп калса да үнүңдү угат, сокур болуп калса да сени көрөт, сен жок болсоң сана жеп калып курап, сен келгенде алган сүт кайра төрөп, күтсө болот. Энеден укмуш жорук, мүмкүн болсо сен үчүн турмак оруп, ал гана эмес, муну кой мени алгың деп, ажалга да бармак ал сени көрүп. Бүткөнүбүз эненин буретине бизге бөлүп берген ал жарты жанын, бирок кантип кутулуп менетиңен, кантип актап келебиз карызыңын анын. Сүйүнбай Эралиев Асылкеч. Ой Асылкеч, калчу эмессиң мунутта. Өрттү кечип жоодо жүргөн кезде мен ок атышуу тынган ар бир минутта улам улутуна эстегем. Не бир кызуу чабуулдарда кармашта биз душман бизди сездеген. Элесиңди эстеп тутуп ар башка минут сайын мен канча ирет эстегем. Капысынан кирип барып тез гана же кыштакты же каланы көздөгөн. Биз бошоткон кубанычтуу кезде да мен өзүңдү сагыныч менен эстегем. Азаматсыңар балдар? Анда эмесе бүгүн биз жаңы темабыз Төлөгөн Касымбековдун өмүрү жана чыгармачылык жолу. Төлөгөн Касымбеков 1931 жылы азыркы Жалал Абад областынын Аксык аймагындагы Акчол кыштагында туулган. Айылда орто мектептен билим алган соң, ошол эле аймактагы башталгыч мектептерде мугалимчилик кылып, Акчол айыл кеңешинде жоопту катчу болуп эмгек жолун баштаган. 1952-1957 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Окуп жүргөн кезинде эле республикалык көркөм адабий журналдарда алгачкы адабий чыгармалары жарыяланып, 1956 жылы Кичинекей жылкычы деген биринчи аңгемелер жыйнагы басылып чыккан. Жаш адабиятчы 1957 жылы окуу китептерди чыгаруучу мектеп басмаканасынын балдар адабияты боюнча редакторлугуна дайындалган. 1959 жылы алгачкы адабий көркөм чыгармалары китеп окурмандар коомчулугунда оозго кире баштаганда республиканын жазуучулар союзуна алынган. 1960 жылдан 1966 жылдарда республикалык Ала Тоо адабий көркөм журналынын кара сөз бөлүмүнүн башчысы, жооптуу секретарь, 1966-1973 жылдарда ал журналдын башкы редактору, 1973 жылдан 1974 жылдары республикалык басма сөз боюнча мамлекеттик комитетинин башкы редактору болот. Ушул эле жылдарда ал көркөм сөз чебери катары жетилип, Жетим, Адам болгум келет повесттерин, Сынган кылыч, Кел, тарыхый романдарын жазган. Тарыхчы жана адабиятчы Төлөгөн Касымбеков 1990 жылы азыркы Аксык аймагынын эл депутаты болуп шайланды. Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романын сынчылар Муктар Абыезовдун Абайына тети чыгарма катары баалап келишет. Ал эми Кел романы көп каармандуу, көп пландуу чыгарма. Бул чыгарма 1860 жылдан тартып Октябрь революциясынын жеңишине чейинки узак убакытты ичине камтыйт. Романдын көп пландуу сюжеттик курулушунда Фрунзе, Токтогул, Курманжан Датка, Мадаминбек, Аман Палван сыяктуу тарыхый адамдар менен бирге толуп жаткан ар түрдүү тагдырлар көрсөтүлөт. Төлөгөн Касымбеков 2006 жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик Токтогул сыйлыгынын лауреаты болгон. Ушул эле жылы Кыргыз эл баатыры наамына арзыган. Кыргыз эл жазуучусу деген наам алган. Төлөгөн Касымбеков кыргыз адабиятына чоң салым кошуп кетти. Ал 2011 жылы каза болду. Анын чыгармалары муундан муунга кала берет.
Бүгүн биз Төлөгөн Касымбековдун өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча тааныштык. Анда силерге төмөнкү суроолорду берип сабакты бышыктайлы. Төлөгөн Касымбеков кайсы жерде канчанчы жылы төрөлгөн? Алгачкы чыгармачылыкка кадам кантип таштаган? Кандай сыйлыктардын ээси болгон? Төлөгөн Касымбеков бул Аксы районундагы Ак Жол кыштагында туулган экен. 1931-жылы 15 январда туулган экен. Орто мектепти бүтүп, 2 жыл баштапкы мектептерде мугалим болуп иштеген экен. Кеч Ак Жол айылында советтик жооптуу катчысы болуп иштеп турган экен. Анын сыйлыктары жөнүндө айта кетсем, сыйлыктар адабиятка сиңирген эмгеги үчүн Лениндин туулган күнүнүн 100 жылдыгына урматына каарман эмгеги үчүн медаль ыйгарышкан экен. Буга Кыргыз СССР Жогорку Советтин ардак грамотасы менен сыйланган экен. Андан кийин эле 2005-жылы мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн кыргыз тили төш белгиси менен сыйланган экен. Даңк медалы 2001-жылы 1-даражадагы Манас ордени менен сыйланган экен. Кана балдар дагы толуктай тургандар барбы? Ким толуктап коет? Төлөгөн Касымбеков Кыргыз эл жазуучусу деген наамды алган. 2006-жылы Кыргыз Республикасы мамлекеттик токтогул сыйлыгынын лауреаты болуп, 2006-жылы Кыргыз эл баатыры наамына арзыган. Азаматсыңар балдар, мен ойлойм бүгүнкү өтүлгөн тема силерге түшүнүктүү болду деп. Эгерде силерге түшүнүктүү болсо, үйгө тапшырма Төлөгөн Касымбековдун өмүрү жана чыгармачылыгын окуп келесиңер. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Саламатта болгула.